Өлкөз району менен Тоң районунун чектеш аймагында жайгашкан Тосор айылы багбандардын айылы катары таанымал. Айылдын Тосор деп аталып калышы Эр Табыл депосунда жазылган. Айыл аксакалдардын айтымында ошол тапта Акчий деп аталып, калың Акчийди аралап кеткен төөлөр көрүнбөй калчу дешет. Учурда багбандардын айылы гектарлаган алма өстүрүп, түшүмүн алып, кампаларга салган элетели маңдай тери агызган эмгектин акыбети кайтканын айтышат. Быйылкы жылы түшүм жакшы десек болот. Бирок жазда үшүк жүргөнүнө байланыштуу өрүктөн бир 20% калды, алманын бир 50% калды. Кээ бир бактардын алмалары жакшы. Быйылкы жылы өрүктө жакшы баа болду. 60 сомго чейин кетти алды. Эң арты 40 сомдон кетти. Холодильникке салгыла, холодильникке салып, сактап, көп болсо 3 сом кетет холодильниккечи. Зато баасы чыгып атат да. 70 сомдон алмалар Кудай берсе 80 сомго чейин чыгып кетет жазга зүкчү. Шуну сактоого. Өзүм болсо азыр 4 гектарда алма өрүгүм бар. Элдер кирип атат, киреске зимний, голден, голден сорту. Бул жерде превосходный. Анан бияк мынакей тал эмелер, лесная красавица груша, талгарка, анан мында крипсон алмалар. Ушулар кирди, элдер ар ким өзү сактап сатууга кышкы өзүнүн жазгы эмесин сактап атышат элдер. Аздан болсо да кирип көнүп келатат ушу сактаганга. Ошо элдерге негизи айыл жергесине Тосор айылы багбанчылык болгондон кийин бизде азыр 600 гектар жерде алма өрүк бар Тосордо. Ушундай жерде бар. Ошонун баарын сакташ үчүн көбүрөөк холодильник керек экен да, биз элди жакшы баага кармап, жакшы баада сатууга ошого бир шарт түзүш керек экен. Өкмөт тараптан жардамдар болсо көбүрөөк чоңураак холодильниктерди салып, элдин алган түшүмүн жакшы баада өткөрүүгө, анан инвесторларды чакырууга, алар армандарды Өзбекстан, азыр Россияга экспорттоого кадам уруш керек болот да бизге. Ак эмгеги менен эмгекчил эл катары таанылган айылда колунан көөрү төгүлгөн, атадан калган өнөрдү аздектеген уста кол өнөрчүлөр дарбын. Чейрек кылым өмүрүн устачылык менен өткөргөн Эмил Кускакбаев комуздун түрүн чаап, көпчүлүктүн алкоосуна алынган. Устанын кол эмгектери өлкө аймагында эмес, бир катар чет элдиктерин да бүйүрүн кызытат. Комузду мен 78-жылдан бери жасайм да. Анан бул комуз жасаган өнөр негизи чоң атамдан калган да. Заказ менен жасайм көбүнчөсү. Анан алып кетишет. Баасы эми 6000-7000ден 15000ге чейин болот да. Алганда үнүнө жараша болот. Көркүнө жараша. Кээ бирөөнү инкрустация жасалат да, бул комузда. Инкрустация жок. Кооздоп орнамент тартып мындай эме койду. Выжигать этчи. Алар жакшыраак өтөт. Аларга жанагы иностранцтык алып кетти ошончу. Биягын кооздоп орнамент тартып койсоң. Токтогулдун комузу. Муну тетия шарды иштеп жүргөн жасачубуз. Улунчу. Анан кийин маада кызык да, түрлүү шаблондор бар момундай. Шаблондор бар момундай, түрлүү. Ошолор менен чийип алып жасай беребиз. 3000ге жакын эл жашаган чакан айыл туризмге дагыктап, жыл санап тескей жетте конок үйлөрү заман талабына ылайыкташтырылууда. Быйылкы жылдагы туристтик мезгилди ийгиликтүү жыйынтыктап, кийинкиге камылга көргөн жергиликтүүлөр жаңы үлгүдөгү жеңил курулуш менен чакан конок үйлөрдө көлгө келген меймандарды тосууда. Кредит жаңа алып, буларды мына салдык, мына жаңа алдык. Ошондо дагы бизди как предприниматель 6% менен беребиз дейт. Барсак эле бүт бар тең эле нет деген эле аларды ким алып атат белгисиз. Өнүктүрөлүү деп дагы эле тырмышып атабыз, чын айтканда. 350 метрден жайгашкан, биздики почти биринчи линияда турат. Туризм боюнча Тосор аябай жакшы өнүгүп атат. Салып атышат, астыга жылып атабыз, буюрса бири-бирибиз менен кеңешип атабыз.
жанталашып эле туризм тосуп алалы деп атабыз, бирок Тосор айылына аябай көп келип атат Напулов. Ошого карата бизге жардам кылса деп эле дагы эле ошону айткым келет да, чынын айтканда. Анан жардам жагынан тиги чоң иштешкендер деле жетише албай калып атышат, өз тыйымдары жетише албай. Анан туризмди дагы эле өнүктүрүүгө аракет кылыш керек. Биз полностью азыр семейный бюджетти бүт ошого салганга аракеттенип жасап атабыз азыр. Калың элдин көйгөйү болгон социалдык маселелер да рети менен чечилүүдө. Маселен, айылдагы Союзда курулган маданият үйү бузулуп, ордуна жаңы маданият борбору курулуп жатыптыр. Элеттиктер жыл санап дал ушул маданият үйүнүн курулушун күтүп келишкен. 300 орунду 30 места конференц залы менен 3 уровеньде болот, подвал, анан 2 этаж. Кирпичтен капитальный строение болуп атат. Кудай буйрса, фундамент бүтүп, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи этаждын кирпичи коюлуп бүтүп, экинчи этажды баштасак деп турабыз. Бул имараттын курулушунун бүтүшү 2026-нын октябрь-ноябрь айларында кудай буйрса аяктаган турат. Бүгүнкү болуп аткан иштер толук кандуу жүрүп атат. Республикалык бюджеттен каралган акча. Айылдагы күнгөй тескей маселелерди көтөрүп, эл үчүн эмгектенген Эрмек Дубандагы жаш айыл активисти. Айыл башчы кызматын аркалап ар күнү айыл аралап маселелерди чечүүгө эгедер. Багбанчылык менен, анан көбүнчө туризм тармагында өтүп жатабыз 5-6 жылдан бери. Багбанчылык менен көбүнчө жерлерди иштетип келет элдер. Алма, өрүк, ашпурт, малина, азыр клубникаларды тиге баштады. Негизинен айылыбыз ошол тармакта көбүнчө иш алып барат. Ошол менен элибиз жамбагат дегендей да. Алма, өрүк быйыл жакшы эле болду го деп ойлойм. Ортодо аябай жакшы, мындай өтө кымбат сатылган жок, арзан сатылган жок, орто баада сатылды. Көбүнчө бизден бу Россия мамлекетине алып кетишет алма өрүктү. Быйыл өрүк 35-40 сомдун тегерегинде өттү, жакшылары. Алманын биринчи сорттору болсо 50-55 сомдон өттү. Андан кийин туризм тармагы болсо, быйыл туризм тармагы биздин айылда жакшы болду. Туризм менен иш алып барган адамдарыбыз да көбөйүп келатат 5-6 жылдан бери. Быйыл дагы 3-4 кошулду. Ошолордун баарысы Кыргыз Республикасынын президентинин 131-чи жарымдыгынын нормаларынын негизинде иш алып барат баарысы. Биз баарына паспорт алат. Ошо паспорттарын алганга жардамдашабыз айыл өкмөттүн деңгээлинде. Биздин айылдын жаштары дагы ошо туризмди, айылга келген конокторду жакшы маанайда тосуп алалы деген демилге менен айылыбыздын пляждарын жасалганга жардам берип келатышат. Ал жерге да айыл өкмөтүбүздөн дагы жардам алып турабыз. Айылыбызды азыр ген планы бүтүп атат. Кудай буйрса ген планы бүтүп, баары жакшы болгондон кийин айылыбыздын ичиндеги көчөлөрүбүздү иреттеп алалы деген жакшы ойлор бар. Буйрса эми акырындан өнүгүү жолунда баратабыз. Эртабылды чет душмандан элин коргоодо Тосор айылынан тосуп Тамга айылында малжандыкка эң басып тургандыктан улам Тосор жана Тамга деп аталып калганы эл оозунда тараган. Тарыхый мааниси бар кылым карыткан айыл азыр жаңылануу доорунда. Ак эмгектин аракети менен багбанчылык кылып, мол түшүм алып, ал арада жайкы көлгө түшүм алында туризм тармагын жандандырып, өнүгүүгө өрүш алууда. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касянов, Мадина Бакирова, Ысык Көл облусу.